Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Кайрадан силер менен 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, мурунку сабакта силер бүтүн көрсөткүчтүү даражалар менен таанышып, аларды жазганды үйрөнгөнсүңөр. Жана ошондой эле сандын стандарттык түргө келтиргенди үйрөнгөнбүз. Эсиңерде барбы? Ал эми бүгүн биз силер менен 7 класстын эң чоң жаңы темасы менен таанышабыз. Буга чейин силер квадраттын жагы берилсе, анын аянтын тапканды билчүсүңөр. А эгерде квадраттын аянты белгилүү болсо, анын жагын кантип табабыз? Бүгүн балдар силер менен ушул темада сүйлөшөбүз. Анда дептер, калем сабыңарды алып, бүгүнкү жаңы теманы жазгыла. Бүгүнкү сабактын темасы арифметикалык квадраттык тамыр. Силер жазып алдыңар деп ойлойм. Анда балдар, арифметикалык квадраттык тамырды өтүүдөн мурун мен силерге эстетип кетпедимби? Квадраттын жагы белгилүү болсо, анын аянтын табуу оңой. Жактарын көбөйтүү менен анын аянтын таап алабыз. Башкача айтканда S = A квадрат формуласы менен. А эгерде тескерисинче квадраттын аянты белгилүү болсо, мисалы биздин учурда квадраттын аянты 36 см квадратка барабар болсо, анда анын жагын кантип табууга болот? Келгиле, мен силерге суроо бергим келип жатат. Эгерде квадраттын жагы А болсо, анда анын жактары канчага барабар болушу мүмкүн, балдар? Жакшылап ойлонуп көрөлүчү. Эгерде квадраттын жагы А болсо, анын аянты 36 см квадратка барабар экен. Анда жагы канчага барабар болушу мүмкүн? Жакшылап ойлонуп көрөлүчү. Анда силер таптыңар деп ойлойм. Туура жообун көрсөтө берейин. Демек квадраттын аянтын S = A квадрат формуласы менен табабыз. Биздин учурда ушул 4 варианттын ичинен 6 туура келет экен. Себеби 6-нын квадраты 36-га барабар. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, квадраттын аянты 36 см квадратка барабар болсо, анын жагы 6 см экенин көрүп турасыздар. Бирок келгиле, биз ушул формуланы пайдаланып, квадраттын аянты 36 болгондо жагы 6 экендигин дагы карап көрөлү. Кантип карайбыз? Биз анын формуланын жардамы менен чыгарып көрөлү. Демек, биздин учурда аянт белгилүү. Аянтыбыз 36-га барабар. Демек, 36 А квадратка барабар экен, балдар. Анда ойлонуп көрөлүчү. Кайсыл сандын квадраты 36-га барабар? Демек, А -6 болушу мүмкүн экен. Себеби -6-нын квадраты 36. Же 6 болушу мүмкүн экен. Карап көрөлүчү, балдар. -6-нын квадраты 36. Жана 6-нын квадраты 36 экендигин көрүп турасыңар. Демек, биздин учурда эки маани тең. -6 дагы 6-нын квадраты да 36-ны берет экен. Мына, балдар. Демек, бул учурда карагылачы, x-тин квадраты 36 теңдеменин тамыры, башкача айтканда, квадраты 36-га барабар болгон сан экен. 36 санынан алынган квадраттык тамыр деп аталат. Демек, квадраттык тамыр бул квадраты 36-га барабар болгон эки санды алабыз. -6 жана 6. Себеби -6-нын квадраты да 36, 6-нын квадраты да 36. Эми, балдар, силер билгендей, узундук бирдикти биз терс сан менен белгилебейбиз. Демек, А барабар -6-быз маселенин шартын канааттандырбайт. Анда А 6 болгондо, демек x квадрат барабар 36 теңдемесин терс эмес тамыры болгон 6 саны 36 санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыры деп аталат. Терс эмес тамыры 6-га барабар. Демек, квадраттын жагы 6 см экен. Көрдүңөрбү, балдар? Эми ушунун ыңгайлуу кандай жол менен чыгарууга болот? Бүгүн мен силерге ушуну үйрөтөм. Демек, арифметикалык квадраттык тамыр деген силер үчүн жаңы термин, жаңы сөз пайда болду. Демек, арифметикалык квадраттык тамыр деген эмне бул? S санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыр деп, квадраты S'ке барабар болгон терс эмес сан аталат. Кайталайм, балдар. S санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыр деп, квадраты S'ке барабар болгон терс эмес сан аталат. Анда S санынан алынган арифметикалык квадраттык тамырды тамыр астында S деп жазабыз. Же белги бул арифметикалык квадраттык тамырдын белгиси, балдар. Демек, мындан ары арифметикалык квадраттык тамыр дегенде тамыр белгини ушундай кылып жазып алабыз. Ал эми тамырдын ичиндеги S бул тамыр астындагы туюнтма деп аталат. Демек, биздин учурда S тамырдын астындагы туюнтма экен. Мына көрдүңөрбү, балдар? Арифметикалык квадраттык тамыр деп биз өзүнчө белги менен арифметикалык квадраттык тамырдын белгиси менен белгилейт экенбиз. Ал эми тамырдын ичиндеги S бул тамырдын астындагы туюнтма деп аталат экен. Балдар,
Арифметикалык квадраттык тамырдын белгисин окуп жатканда биз арифметикалык деген сөз түшүп калып, квадраттык тамырдын астындагы S деп окуйбуз. Анда келгиле дагы бир карап көрөлү. Арифметикалык квадраттык тамыр кантип белгиленет? Келе белгиленишин карап көрөлү. Демек, карагыла белгилениши бул болсо, анда аны кантип окуйбуз? Адан алынган арифметикалык квадраттык тамыр. Кайталайм. Адан алынган арифметикалык квадраттык тамыр деп окуйбуз. Анда 4төн алынган арифметикалык квадраттык тамыры 2ге барабар. Себеби квадраты 2ге барабар болгон терс эмес санды айтам. Анда 2 терс эмес сан, анда 2нин квадраты 4кө барабар. Көрдүңөрбү? Келе дагы мисал көрүп көрөлү. 0дон алынган арифметикалык квадраттык тамыр 0го барабар. Себеби 0дун квадраты 0. Дагы карап көрөлү балдар. 81ден алынган арифметикалык квадраттык тамыр 9га барабар. Анда 9дун квадраты 81. Көрдүңөрбү балдар? Арифметикалык квадраттык тамыр терс эмес сан болуп атат. 2, 0, 9. Себеби алардын квадраттары 2нин квадраты 4кө, 0дун квадраты 0го, 9дун квадраты 81ге барабар болду. Көрдүңөрбү? Демек, Адан алынган арифметикалык квадраттык тамырды радикал белгиси менен белгилейбиз. Көрдүңөрбү? Могу тамырдын белгиси радикал деп да атап койсо болот. Анда балдар, ар кандай санды квадратка көтөрсө болот. Бирок каалагандай сандан квадраттык тамыр чыгарууга мүмкүн эмес. Кайталайм балдар. Ар кандай санды квадратка көтөрсө болот, бирок каалагандай сандан квадраттык тамыр чыгарууга мүмкүн эмес. Келгиле карап көрөлү. Мисалы, -4төн алынган арифметикалык квадраттык тамырды табууга мүмкүн эмес. Бул мааниге ээ болбойт. Ал эми тамыр астында -3,7 мааниге ээ болбойт. Демек, ар кандай сандын квадраты терс эмес сан болгондуктан А 0дон кичине учурунда тамыр астындагы А туюнтмасы мааниге эмес. Башкача айтканда, Адан алынган арифметикалык квадраттык тамырдын мааниге ээ болбойт экен. Анда балдар, келгиле арифметикалык квадраттык тамырдын аныктамасынан биз төмөнкүдөй барабарсыздыкка туура келебиз. Тамыр астындагы А туюнтмасы маанисин жоготпогон Анын ар кандай маанилеринде тамыр астындагы Анын квадраты Ага барабар болгон барабардыкка туура келебиз. Көрдүңөрбү? Мен ушул барабардыкты пайдаланып, азыр мисалдарды чыгарып көрөйүн. Мисалы, квадраттык тамыр астында 2нин квадраты 2ге барабар. Квадраттык тамыр астында 3,6нын квадраты 3,6га барабар. Көрдүңөрбү? Квадраты 2ге барабар болгон сан бул квадраттык тамыр астында 2нин квадраты экен. Анда мен төмөнкүдөй мисал берип көрөйүн. Балдар, жашоо турмушубузда биз кыргыздар шырдакты оюп жасайбыз. Эгерде мага шырдактын 64 дециметр квадратты аянттагы шырдак керек болсо, анда мен анын жактарын кантип алып алам? Кантип алабыз? Келе ушуну чыгарып көрөбүз. Эгерде аянты 64 дециметр квадрат болсо, анда анын жактарын дециметр деп алайын. Муну кантип чыгарууга мүмкүн? Мен жана силерге тандоо жолу менен 6 сантиметр экенин таап алгам, эгерде аянты 36 болсо. Азыр биз шырдактын аянты 64 дециметр квадрат болгонду чыгарып көрөлү. Демек, аянты S барабар А квадрат формуласын карап көрөйүн. Демек, Аны табуу үчүн силер билесиңер, S'тен арифметикалык квадраттык тамырын алып көрүш керек. Анда 64төн алынган арифметикалык квадраттык тамыр, демек, кайсы сандын квадраты, кандайдыр бир сандын квадратына келтирүү керек. Демек, 8дин квадратына барабар экен. Анда 64 санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыр 8 дециметр болот экен. Демек, мага эгерде 64 дециметр квадраттагы аянттагы шырдак керек болсо, анын жактарын мен 8 дециметрден кесип алсам болот экен. Келе дагы бир мисал карап көрөлү. Эгерде мага ошол эле шырдактын аянты 7 сантиметр квадрат болгон шырдакча же болбосо көрпөчө керек болсун дейин. Муну аянты 7 сантиметр квадратка барабар болгон аянттагы квадратты шырдакты кесип алуу үчүн анын жактарын кандай кылышым керек? Демек, мында дагы келе чыгарып көрөлү. Эгерде аянты 7 сантиметр квадрат болсо, анын жагы канча болду экен? Демек, S барабар А квадрат деген формуланы колдоном балдар. Тамыр астында колдоном. Анда аянты 7 сантиметрге барабар болуш үчүн балдар, кайсы сандын квадраты 7ге барабар болот? Демек, квадраттык тамыр астында 7нин квадраты. Себеби квадраттык тамыр астында 7нин квадратынан 7 чыгат экен. Анда бизге керектүү 7 сантиметр квадрат аянттагы
Чырдакты кесип алуу үчүн демек мен тамыр астында 7 сантиметрдеги квадратты ченеп алышым керек экен. Анда балдар квадраттын жагы тамыр астында 7 сантиметр экен. Көрдүңөрбү? Дайыма эле квадратын таап алууга мүмкүн эмес экен. Ал учурда биз квадраттык тамыр астында 7-нин квадраты кылып жазып алуу менен жообу квадраттык тамыр астында 7 сантиметр экен. Келе балдар, арифметикалык квадраттык тамырдын кандай касиеттери бар экен? Ошол касиеттерге токтолобуз. Биринчиси, б терс эмес сан болуш керек экен. Көрдүңөрбү? Квадраттык тамыр астына A'нын, башкача айтканда A'дан алынган арифметикалык квадраттык тамыры б болсо, анда б терс эмес сан болуш керек. Же б 0дон чоң же барабар болуш керек экен. Экинчи учуру бнын квадраты A'га барабар болуш керек экен. Качан гана ушул эки шартты канааттандырса, анда A'дан алынган арифметикалык квадраттык тамыры бга барабар болот экен. Келе барабардык туурабы, туура эмес экендигин далилдеп көрөбүз. 100дөн алынган арифметикалык квадраттык тамыры 10го барабар экендигин далилдейли. Биринчи, 10 терс эмес сан балдар. Терс эмес сан экен, 0дон чоң же барабар. Экинчи, 10дун квадраты 100гө барабар. 100гө барабар экен, анда бул барабардык туура. Демек 100дөн алынган арифметикалык квадраттык тамыры 10го барабар. Келе экинчи учурду карап көрөлү. 25ден алынган арифметикалык квадраттык тамыры -5ге барабар дейт. Ушул барабардык туурабы? Келе биринчи шартка карап көрөбүз. -5 терс эмес сан деп атат. Макулсуңарбы балдар? -5 эч качан 0дон чоң же барабар боло албайт. Демек бул барабардык туура эмес, барабарсыздык. Анда экинчи шарттан карап көрөлү. Бирок -5дин квадраты 25ге барабар. Көрдүңөрбү балдар? Бир шартты канааттандырып, экинчи шартты канааттандырбай калды. Бул учурда барабардык туура эмес экен. Мына, ушул эки шартты канааттандырбаганда барабардыктар болот экен. Анда келгиле, ушул эки шартты пайдаланып, биз сандардын арифметикалык квадраттык тамырын таап көрөлү. Кана балдар, берилген 1,9дан 7 санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыры канча барабар болду экен? Ал үчүн мен аралаш санды буруш бөлчөккө келтирип алайын. 9дан 16 чыгат экен. 9дан 16-ны кандайдыр бир сандын квадраты кылып алайын. Ал 3дөн 4-түн квадратына барабар экен. Көрдүңөрбү? 9дан 16 3дөн 4-түн квадратына. Демек, квадраттык тамырасына 3дөн 4-түн квадраты жогорудагы барабардыкка туура келгенде 3дөн 4кө барабар болот экен. А 3дөн 4 бул буруш бөлчөк. Буруш бөлчөктү аралаш санга келтирели. 1,3дөн 1 экен. Көрдүңөрбү балдар? Эгерде силерге аралаш сан берилсе, биз аларды биринчи буруш бөлчөккө келтирип, анан ошол сандын квадратына ээ болгон санды таап, ал барабар болот экен 1,3дөн 1ге. Келгиле дагы бир мисалды карап көрөлү. Мына каралачы балдар. 17нин квадраты -15дин квадратынын арифметикалык квадраттык тамырын табыш керек экен. Бул учурда мен силерге эки ыкма менен чыгарып көрөйүн балдар. Биринчи ыкмасы. Келе 17нин квадратына көтөрөбүз, 289 болот экен. 15дин квадраты 225 болот экен. Экөөнүн айырмасын алсак, 64 экен балдар. Көрдүңөрбү? 64дөн алынган арифметикалык квадраттык тамыр 8дин квадраты болот экен, 64 8дин квадратына барабар экен. Демек, квадраттык тамырасына 8дин квадратынан 8 чыгат экен арифметикалык квадраттык тамыры. Мынакей балдар, а экинчи ыкмасы кандай болот болду экен? Карап көргүлөчү. Мен муну 7-класста силер кыскача көбөйтүүнүн формуласын үйрөнгөнсүңөр. Мына ошол формулага салып көрөйүн. Эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы эки туюнтманын суммасынын жана айырмасынын көбөйтүүнүсүнө барабар. Келгиле эки кашаага ажыратып көрөйүн. Демек, эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы 17 менен 15дин квадраттарынын айырмасы, 17 менен 15дин айырмасы жана 17 менен 15дин суммасынын көбөйтүүнүсүнө барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Келгиле анда 17ден 15ди алсак 2, ал эми 17ден 15ге кошсок суммасы 32 болот экен. Анда 2-ни 32ге көбөйтүүдө 64. Ал эми 64дүн арифметикалык квадраттык тамыры 8ге барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, бир эле мисалда биз эки ыкма менен чыгарганда дагы жыйынтыгы 8ге барабар болду. Арифметикалык квадраттык тамыр деп, мисалы 64дүн арифметикалык квадраттык тамыры деп, квадраты 64кө барабар болгон терс эмес санды айтат экенбиз. Ал саныбыз 8ге барабар экен. Силер жазып алды деп ойлойм. Келе анда кийинки мисалга көңүлүбүздү бурабыз. Балдар, мен силерге суроо бергим келип жатат. 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 121 минус 2 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 144 канчага барабар болот экөөнүн айырмасы? Мен силерге 4 вариант сунуш кылып жатам. Ушул 4 варианттын ичинен кайсынысы болот болду экен? Ойлонуп көргүлөчү. Биринчи варианты 3,
экинчи варианты 9, үчүнчү варианты 11, төртүнчү варианты 12. Силер таптыңар деп ойлойм. Анда келе көрсөтө берейин. 3 көбөйтүлгөн квадраттык тамырасына 121. Демек 121дин арифметикалык квадраттык тамыры квадраты 121ге барабар болгон санды айтабыз. Ал 11 экен. Ал эми квадраты 144кө барабар болгон сан 12. Анда келе алардын арифметикалык квадраттык тамырын таба турган болсом, 3 көбөйтүлгөн 11 минус 2 көбөйтүлгөн 12 болот экен. 3-тү 11ге көбөйтсөк 33, ал эми 2-ни 12ге бөлсөк 24. Экөөнүн айырмасын таап көрөлү. Кана балдар, 33төн 24-тү алганда ушул 4 варианттын ичинен кайсынысы болду экен? Силер туура таптыңар деп ойлойм. Туура варианты экинчи вариант. Демек 33 менен 24-түн айырмасы 9га барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек биз квадраттык тамырды камтыган туюнтмаларды чыгарууда алардын арифметикалык квадраттык тамырын таап алдык. Эми келе дагы бир мисалды карап көрөлү. Кана балдар, мынакей. Ушул берилген туюнтманы чыгарып көрөлүчү, суммасы канча барабар болду экен? Анда мен 0,36 арифметикалык квадраттык тамырын таба турган болсом, ал барабар экен 0,6га. Ал эми 900дүн арифметикалык квадраттык тамыры 30га барабар экен. 3төн 1ди 0,6га көбөйткөндө 0,2. Ал эми 5тен 1ди 30га көбөйткөндө 6га барабар. 0,2 менен 6-нын суммасы 6,2ге барабар экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек биз ушундай арифметикалык квадраттык тамырдын касиеттерин пайдаланып, бул туюнтмаларды чыгара алат экенбиз. Анда келгиле төмөнкүдөй теңдемени чыгарып көрөлү. Квадраттык тамырасына x минус 8 барабар 0. Ушул теңдемени чыгарып көрөлүчү балдар. Жакшылап ойлоңулачы. Мен квадраттык тамырасына x-тин өзүн жазып, белгисин өзүн жазып, белгилүүнү оң жакка карама каршы белгиси менен алып өтөйүн. Мынакей балдар. Эми мага теңдеменин тамырын табыш үчүн x-ты табуу керек. Ал үчүн мен эмне кылам? Теңдеменин квадраттык тамырасында x-тин арифметикалык тамыры x боло тургандыгын билем. Анда мен квадратка көтөргөндө гана x ала тургандыгын көрүп атам. Анда теңдеменин эки жагын тең бирдей квадратка көтөрсөм, x барабар 64 болот экен. Демек балдар, текшерип көрөлү. 64түн арифметикалык квадраттык тамыры 8ге барабар. 8ден 8ди алсак 0. 0 менен 0 барабар болду. Көрдүңөрбү? Теңдеменин тамыры деп теңдемени туура барабарга айландырса, анда ал теңдеменин тамыры болот. Анда жообу x барабар 64 экен. Көрдүңөрбү балдар? Мынакей биз теңдемени да чыгарганды үйрөнүп алдык. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силерге төмөндөгүдөй суроо менен кайрылгам. Төмөндөгү барабардыктын туура эместерин тапкыла. Кана балдар, жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Ушул төртөөнүн ичинен кайсыл барабардык туура эмес? Таап көргүлөчү. Биринчи вариант b, экинчи вариант b менен v, үчүнчү вариант a менен g, төртүнчү вариант b. Кана балдар, жакшылап ойлонуп көргүлөчү. Ушул 4 барабардыктын ичинен кайсынысы туура эмес? Силер таптыңар деп ойлойм. Анда келе мен көрсөтө берейин. Демек, b менен v туура эмес экен балдар. Карап көрөлчү, эмне үчүн туура эмес? Мен сандын арифметикалык квадраттык тамырын табуунун шарты менен далилдеп көрөйүн. Демек, эки шарт болуш керек. Бирөө b 0дон чоң же барабар, башкача айтканда терс эмес сан болуш керек экен. Ал эми экинчи шарты азыр далилдеп көрөлү. Мен a менен g барабардык туура экендигин далилдегим келип жатат. Мынакей, биринчи учурда терс эмес сан экендигин көрсөткүм келип жатат. Демек, 0,9 чындыгында терс эмес сан. 0дон чоң же барабар. Бул барабардык туура. Ошондой эле g-ны карагылачы балдар. 50 саны терс эмес сан. Анда экинчи шартты далилдеп көрөлү. b-нын квадраты a-га барабар экендигин көрөлү. Демек 0,9дун квадраты 0,181ге барабар. Демек a бул барабардык туура экен. 0,181дин арифметикалык квадраттык тамыры 0,9га барабар экен. g-ны карап көрөлү балдар. 50нын квадраты 2500. Демек 2500дүн арифметикалык квадраттык тамыры 50ге барабар экен. v менен b-ны далилдеп көрөлү. Барабардык туура эмес экендигин. Биринчи учурда 11 0дон чоң же барабар. Оң терс эмес сан экендигин көрүп атасыңар. Ал эми 11дин квадраты минус 121ге барабар эмес. Бир шартты канааттандырган жок. Демек бул барабардык туура эмес экен. Экинчисин карап көрөлү. Минус 8 саны терс эмес сан дегенге барабардык туура эмес. Демек минус 8 0дон чоң же барабар эмес. Ошондой эле минус 8дин квадраты 64. Көрдүңөрбү? Бир шартта канааттандырып, экинчи шартты канааттандырган жок. Бул учурда барабардык туура эмес экен.
Мына балдар, биз бүгүн сабагыбызды жыйынтыктап жатып эмнелерди көрдүк? Демек, эки шартты канааттандырыш керек экен арифметикалык квадраттык тамырын табууда. Ар кандай сандын квадраты терс эмес сан болгондуктан а 0дон кичине учурунда а санын арифметикалык квадраттык тамыры туюнтманын мааниси эмес экендигин көрдүңөр. Мына балдар, бүгүн силер арифметикалык квадраттык тамыры менен тааныштыңар. Ушул арифметикалык квадраттык тамырды чыгарууда алардын эки шартын далилдешибиз керек экендигин көрдүңөр. Анда балдар, ушулардын баардыгын пайдаланып, билим билгичтигиңерди калыптандыргыла. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта калгыла.